Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташиев маалымат жыйын куруп 2020 жылдын октябрь айынан баштап 2024 жылдын аягына чейинки коррупцияга каршы күрөштөн бюджетке түшкөн каражаттар боюнча толук маалымат берди. Анда жыл аягына чейинки жалпы сумма 2 миллиард 400 миллион АКШ долларын түзүп, мамлекетке өткөрүлүп берилгенин билдирди. 2020 жылдын октябрь айынан азыркы декабрь айынын аягына чейин, 2024 декабрь айынын аягына чейин 209 миллиард сом акча жиналган. 209 миллиард. Бул 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Так, 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Эми ушул акчалардын кайсыл акчасы каяка кеткендиги боюнча мен силерге маалымат берип коеюн. Зыяндык орун толтурулган каражаттар боюнча акчалай түрүндөгү 37 миллиард 776 миллион сомду каяка кеткендиги. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион акча кетти. Мен мындай суммалардын сомдорун айтпай атам, акыркыларын. Мамлекеттик бажы кызматына бажылык бузуулар боюнча 395 миллион 503 миң акча каражатын котордук. Мамлекеттик салык кызматына салык жашыруу боюнча 4 миллиард 394 миллион доллар сом акча котордук. Доллар эмес, сом. Турукташтыруу фондуна, став фондко 16 миллиард 952 миллион сом котордук. Стадион курууга, конкретно мына стадион, жаңы стадионду билесиздер. Ошо жаңы стадионго дагы ушул биздин толукталган акчалардан которулду. Ал жерге которулган акча 12 миллиард 681 миллион сом. То есть УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын бардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын бардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Ошондой эле Камчы Бекташиев уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринен 50 миллиард сомго жакын каражат алынганын да айтып, алар менен күрөш аеосуз жүрүп жатканын билдирди. Билесиздер, бизде уюшкан кылмыштуу топторго каршы катуу аеосуз күрөш жүрүп жатат. Жана бул аягына мына чыгып калдык десем болот. Себеби эмне үчүн аягына чыгып калдык? Себеби азыр бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ деген уже формировка жоголду. Алар жок. Мына ошол уюшкан кылмыштуу топтон уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү багыты боюнча мамлекеттик кирешесине бардыгы болуп 50 миллиард сом алынды. 50 миллиард сом уюшкан кылмыштуу топтун эсебинен алынды. Булар кимдер? Бул Камчыбек Асанбекке карата, Досонов, аты ким эле? Кадыр Досоновго карата, Эркин Мамбеталиевге карата, Чыңгыз Жумагуловго карата, ушулар боюнча топтолгон каражат 50 миллиард сом болду. Ошондой эле Камчы Бекташиев жакында эле болуп өткөн электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан кылмыш иши тууралуу дагы маалымат берип, буга байланыштуу мыйзамсыз иштерден бюджетке 30 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөнбөй калганын билдирди. Электрондук товардын транспорт накладная дейт. Мен ушуну силерге бир 2 мүнөткө түшүндүрүп коеюн, себеби журналисттерге бул түшүнүктүү болуш керек. Эмне үчүн ЭТТН деп атышат? Булар ЭТТНди эмне кылышкан? Булар ЭТТНди ар бир товар чыкканда акциздик марка, скажем, водка да, арак чыкканда, ошо аракка акциздик марканы жабыштырат дагы, анан кийин сатканы жөнөтөт. Ошо сатканы жөнөткөндө ошол жерде ЭТТНди жазышат. То есть товар транспорт накладная электрондук. Алар эмне кылат? Ошону жазып чыгарат дагы, товар кете берет. Кете турган жагына барып сатыла берет. А ЭТТНди возврат отклонен деп туруп, артка кайтарып алышат дагы, аны жок кылып жиберишет. Бирок товар кетти. Анын ордуна кийинки товар чыгарып дагы ошентип кете беришет. То есть бул ушундай мафиозный баягы структура болгон, ар бир кайтарылган ЭТТНди налоговый инспектор текшерип, эмне үчүн кайтарылды, кандай болду деп акты түзүш керек эле. Бирок биз текшерип чыккандан кийин азыр дагы эле текшерип атабыз. Миллион ЭТТН кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспекторлор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около
500 миллиардов сом болгон. Точнее 464 миллиардов сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебинен. Маалымат жыйындан соң УКМК төрагасы Камчы Бекташиев Фейсбуктагы баракчасына билдирүү калтырып, коррупцияга каршы күрөш аеусуз улантылат жана 2026-жылдын аягына чейин толук кандуу жоёбуз деп дагы бир ирет тактоо киргизген. Кошумчаласак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сентябрь айында коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкууга чыгарган. Бакытбек Болсунов, Гүлжигит Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Эгерде ушул биздин көргөн чараларыбызга да карабастан